Жаңы качаганда биринчиден мына 24 март кургагычыкка каршы күрөшүү күнү катары белгиленип, Кыргызстанда дайыма 1 айлык акция жүргүзүлөт да. Ошол жалпы жамаатыңыздарды сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анан мындай суроодо ооруканалар ооруларды дарылайт да. А бирок сиздердин кызмат негедир кургагычык менен күрөшүү деп аталат да. Кургагычыкты дарылоо эмес да. Кургагычык күрөшүү. Эми ушул кургагычык менен бүгүнкү күндө кантип күрөшүп атасыздар? Областта жалгыз эле бир мекемесиздер. Областтын калкындагы ошо кургагычык менен күрөшкөнгө алыңыздар жетип атабы? Бүгүнкү күндө абалыңыздар кандай? Саламатсызбы, рахмат. Эми кургагычыкка күрөшүү деп бул жерде кургагычыкты дарылоо эле деп койсок, биз дары менен эле дарылоо эле жагына болуп калгандай болуп калып атпайбызбы? Күрөшүү деген профилактика, диагностика, ар түрдүү методикалар бар да, жанагы айылдык комитеттер менен иштөө. Бирок ал кечиресиз, ал сиздердин милдети эмес, ал үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун милдети да профилактика кылуу. Сиздерге келген ооруларды дарылайсыздар да. Ооба. Эми бул центр эмнеге күрөшүү болуп калган? Анткени бул центрде ошолорду координациялоо, чогуу иштешүү, үй бүлөлүк дарыгерлер менен, ошол эле комитеттер менен, ошол эле айыл өкмөт менен чогуу иштешүү. Ошон үчүн күрөшүү деп аташса керек. А эмнеге аташып калган? Мурун диспансер эле эмес беле, туберкулоздук диспансер эле. Анда деле диспансердик наблюдение, баягы байкоо, ар бир адамды анан дарылоо, ушул жерде учетко алуу. Ошондо деле диспансердин өзүнүн медсестралары болуп, көчө кыдырып, баягы оорулууну байкоо жүргүзүп табуу деген бар болчу да. Анын баарын азыр эми ал жагы, жарым жагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кетип калды, диспансерлик бөлүм деген. А бирок биздин ушул борбордо ошолор менен чогуу иштешүү. Ошон үчүн күрөшүү деп чогуу аташса керек. Ошондо бүгүн эми кандай күрөшүп атасыздар? Мындай облус боюнча алыңыздар жетеби? Ошол канча сиздерде каттоодо турат? Ошолор аларды мисалы облус райондордо бүт бардык райондо, шаарларда фтизиатрлар барбы? Аларды каттоо, аларды ошол дарысын убагында берип, байкоо жүргүзүү кандай болуп атат? Эми ал жагы жакшы эле эмеге коюлган да, жолго коюлган. Ар бир алынган учетко алган кишинин ошол кайсы райондон болсо дагы баардыгы баягы компьютердик система киргени жакшы болду да бизге абдан. Баардыгын билип турабыз, кайсы киши кайдан келди, каякта дарыланды, каяка анализ тапшырды. Эгерде Бишкекке даже НЦФК тапшырса дагы, ошо биякта адреси бияктык болсо бияка түшөт. Анан кийин ошол эле үй бүлөлүк медицина борборлорунда фтизиатр, туп кабинеттер сакталып калган. Фтизиатрлар менен чогуу иштешебиз. Фтизиатрлар бар. Бир гана бизде азыркы күндө Жетегиз районунда жок. Балыкчыда бар. Тоңдо бар жаш врач. Чолпондо бар, Түптө бар, Түптө дагы жаш врач. Ак сууда баягы мурунку эле эжеке иштеп атат. Эми Жетегиздүкү врачы жок да. Бирок Жетегиздө ошо кабинетте 2 медсестра иштеп атат. Эми бүгүнкү облустта канча киши катталган? Азыр эми чогуу былтыркы жылдан берки дарыланып келаткан адамдар 256. Эми мындай, бир жылда канча киши жаңы канча кишиден табылат? Анан бир жылда канча киши баягы каттоодон чыгат айыгып? Бизде эми былтыркы жылы 143 оорулуу болгон да. Жаңы катталгандар? Жаңы катталгандар. Канча киши мындай айыгып каттоодон чыгып кетип атат? Алардын 80% айык кетет да. Негизи 100% айыктырыш керек деген бар. 100% айыкпайт экен, 70-80% айыгат, 20-30% баары калып калат.
Анан алардын ичинен дагы жанагы чувствительный болуп келип эле лекарственно устойчивый болуп калат баягы. Лекарственно устойчивыйга өткөндөн кийин алар эми сөзсүз продолжительное леченияга кетет. Кээ бирөөнүкү 1 жыл, 2 жылга кетип калат, ошондой жүрүп атат да. А кимдер ооруп атат азыр? Баягыдай эле эркектер көбүрөөк ооруйт. Анткени ишке жарандуу, миграцияда жүрөт дегендей эми. Анан социалдык баягы эле социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөр, арак ичкендер, баягы деле тентек кылып, тентип кетип жүргөндөр, болмуштар деп айткандан дагы ошондой. Анан начар тамактануу үй бүлөдө, иммунитети начар болгон үй бүлөлөр, ошолор эле ооруп атат баягыдай эле. Анан баягы эми бизде көп жылдан бери бир эме калыптанып калган стигма бар эмеспи? Бул сиздерге катталгандардын баары эле мындай ачык, элдин баары билеби же мындай анонимдүү түрдө да дарыланып, кичине оорусун жашыргандар барбы? Мисалы мен коомчулуктан чыгып калбайын деп. Болот, андай да жашырышат. Мындай коомчулук ошондой адамдарга кандай мамиле кылат? Чын эле мындай түртүп, басынтып, өзүнө баягы кошпойбу же азыр түшүнүү менен мамиле кылып атат? Баягы жылдарга караганда ушу 10 жыл мурун вообще башкача болчу. Анда жөн эле туберкулез десе баары качып кетишчи. Жүрөктөрү түшүп жөн эле жолотпой. Мен өзүм туулган айылымда деле ошондойлорду көрдүм да. Бул туберкулез экен, аны кошпогула, тамакка чакырбагыла депчи. Мен өзүм деле апамдарга айтам да, ал бизде дары ичип дарыланып кетти, ал туберкулездин палочкасы ылдый түштү. Ал жугуштуу болуп калды, жугушсуз болуп калды. Андан корко турган эчтеке жок. Силер корккула, дары ичпей, дарыланбай, көчөдө жөтөлүп жүргөн кишиден корккула деп көп эле жолу айтып түшүндүрүп. Анан эми баягы жылга караганда көбүрөөк массалык каражат маалыматтарына көбүрөөк чыгып, дарыланса жукпайт, иммунитетти көтөрсө оорубайт дегендерди көбүрөөк жүргүзүп атып, жана айылдык ден соолук комитеттери да аябай көп жардам берди бизге. Ошолор аркылуу дагы көп маселелерди көтөрүп, айтып атып, анан могуреки кийинки эле болгон кийинки жылдардагы депутаттар, жалаң жаштар келип алды. Ошолорду дагы мындай окуулардан өткөрүп атып, алар да түшүндүрүп атып, анан кийин анан ковид болгондон кийин вообще туберкулез деген жөн эле коркунучу жок эле турбайбы ковидке караганда деп элдин немеси аябай өзгөрүп кетти да, өзгөрүп калды. Ковид страшный турбайбы, мындай коркунучтуу экен деп туберкулезго мындай анчалык деле эме албай калышты да. Бирок өздөрүн мындай билгизбегиси келген, жашырып, оорусун айтпагысы келген адамдар деле бар. Эми аларды деле мындай көп эме кылбайбыз. Так 1 жылдары болгон, Жети Өгүз районунан дагы жөн эле айылы бир кишини кууп чыгышып, жашабасын бул туберкулез, бул мындай деп ызылдашып, айыл өкмөтүнө чейин барып айтып, биз түшүндүрүп, баягы илгеркидей эле биз мониторинг менен кварталда бир жүрөбүз. Кыдырып келебиз. Ар бир ооруган үй бүлөгө чейин барып келебиз. Кандай жашап атат, үйүндө тамак ашы кандай, айыл өкмөт кишине жардам берип атабы, анысын айтып сүйлөшүп келебиз да. Азыр мореки Instagram, Facebook абдан көп чыгарып атпайбызбы биз маалыматты. Мындай дарылансаң коркунучу жок. Аны алдын алсаң оорубайсың эч качан. Эгерде дарысын ичип турсаң айыгып кетесиң деген аябай көп биз материал чыгарып атабыз. Бизди атайын окутпады ошо боюнча дагы. Ошону окуткандан кийин анан көп материалдар чыгып, мындай жаштар абдан мындай башкача өзгөрүп калды. Эми ушул эле мына мониторинг деп атасыз. Мониторинг кылганда дарысын ичпей койгон, айтканды кылбай койгон бар андай. Бетаптар бар. Аларга кандай чара көрүп деген? Чара көрө албайбыз эч кандай. Кандай иштер жүргүзөсүздөр аларды? Эми аларды баягы эле түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Потерянное наблюдение деп, ПН деп коебуз биз, потерянное наблюдение. Ошондойлорубуз бар да. Жоголуп кетишет. Ичип атып эле жакшы болуп калды да, жоголуп кетет. Же болсо
отрицательный болгондо эми Россияга кетип калат же Турцияга кетип калат, ошондойлор бар. Анан кээ бирлер болсо такыр эле ичпей коет өзүлөрүнчө эле. Мен кускум келип атат, анан башым ооруп атат, жүрөгүм айланып атат деп ушундай ичпей койгондор да бар да. Эми аларды түшүндүрүп, кээ бирөөнүкүн болсо схемасын менять этип, биякта консилиум бир канча врачтар чогулуп алып консилиум кылып, мурун аны Бишкектен НСФнын консилиумун күтүп отурчубуз жума сайын. Азыр болсо областтардын өзүндө эле чогулуп эле консилиум кылып эле чечип, муну алмаштыралы дарысын, мындан кусуп атыптыр, бул мындай болуп атыптыр, же болбосо мондай деп. Анан такыр эле ичпейм деп баш тартып отказ берип аткандарына үйлөрүнө чейин барып, кээде мындай үгүттөп, мындай кайра ичкенге дарысын толук айыкканга аракет кылабыз да. Анан азыр эми ВИЧ-СПИД деген да кошулуп алды көбүнчө, коинфекция болупчу. Ушу туберкулез ВИЧ деген да аябай көбөйүп кетти да, ушул жагы жаман болуп баратат. Анан жана айтып атпайсызбы, бир жылда жан катталгандар, ошолордун арасында ошол дары ичпей койгондордун контакт болгон үй-бүлөлөрдөн чыккандар барбы же баягы эмеси белгисиз болуп атат? Жок, бар контакт болгондор. Ошол үйдө ооругандар, ооруп мурун деле атасы ооруган экен, баары бир деле ошол үй бүлөдө ачак болгон болот да. Болот экен да. Ал жөн эле чыга бербейт экен. Бир чети. Анан таптаза айырып кеткендер деле бар. Анан жакшынакай сонун эле эч качан оорубаган үй бүлөдөн деле ооруп атат. Эч ким гарантия жок. Источник белгисиз, каяктан жок. Эми эч ким билбейт каяктан жок кылган. Бир убактарда чувствительный эле форма менен дарылачу эмес белек, анан устойчивый форма башталганда ошол бизге бир Германиядан бир инфекционный контроль боюнча бир специалист келип айтты эле. Кийин акыры бара болуп ушул бара чувствительный форма деген жоголот. Баары бир эле устойчивый формага өтөт деп айткан да. Мына эми ошол заман келатат, устойчивый форма көбөйүп атат, чувствительный форма азайып эле кетет. Бунун себеби эмне болуп атат? Ошол дарыны толук ичпегенденби же башка бир жолдор менен дарыланганданбы? Дарыны толук ичпегендерден дагы бар, бузуп салганычы курсту. Анан кийин кээде эми мындай туура эмес назначение болуп калгандан да болуп калат ал жагынанчы. Ошол жакпаган эмени дарыны назначить этип атабыз да. Анан кээ бир организмге, анан кээ бирөөлөр болсо антибиотикти бесконтрольно ичип келгендер. Мына азыр бизде жок да закон, баары бир патрулик киргизди эле баягы приказ, антибиотик рецепт сатылбасын деп. Анан ал жөн эле мындай кагаз жүзүндө калды го. Кичине болду. Антибиотик жок, эми алып келди. Жок, анан баары эле сатылып жатат. Анан антибиотикти азыр контрольсүз эле иче берет. Жаш баладан баштап жанагы ципрофлоксацин, флоксацин, монофлоксацин дегендердин баардыгын эле аптекадан азыр жаш балага да берип атышпайбы? Ичип атат ошонун баардыгы. Ал кандай влиять этет, ошол эми чувствительностьти нарушать этет экен да баары эле. Сезим жоголот экен да, ошону иче берсе эле. Анан бир деле ичип калбайт да. Анан сиропторунан берип ичип атышат. Анан өз алдынча 3 күнгө 2 күнгө антибиотик ичип алып аткандар толтура. Ошонун баары бузат. Мен канча көп жылдан бери эле айтып жүрөм, семейный врачтарга деле айтам, жөнү жок эле антибиотик назначить эте бербегилечи. Кереги жок ушул. Жакшылыкка алып келбейт мунун баардыгы. Организмде антибиотик деген талкалайт. Бир жагынан эми острый случайда, керектүү случайда как мындай бир туура ичиш керек да, аны дагычы. 7 күн болсо 7 күн ичиш керек. Бизде эмне аптекадан ала коюп 2 күн иче коюп оорусу басып калса болду, ичпейт дальше. Анан антибиотик демекчи, дары демекчи, мурун силерге глобальный фонд, анан проом болуп, кийин анан бюджетке өтөт да, дарыдар менен кандай болуп атат азыр? Баягыдай эле глобальный фонд проон алып атабыз дарысын. Анан бирок алар жылдан жылга азайтып келатат. Азайтып келатат. Эми алар деле 25-жылга такыр эле бюджет алып берсин деп аткан. Анан бюджет аны алып бере албайбы, биз аны айта албайбыз, билбейбиз. Бирок четинен аздан алып берип атат. НСФ аркылуу алып келип атат, НСФ бюджетте. Бирок основной кымбаттарынын баары эле баягы проон аркылуу келип атат. Сиздерде ошондо бул жерде дарылангандарга ошол куралычыкка каршы дарылардын баары сиздерден берилет да, бекерек? Бетертер сатып албайт? Жок, сатып албайт. Кургак учукка өзүнө каршы дарылардын баары бизде бар. Анан кийин кээде мындай случай болот да,
например, ошол кишинин сахар диабети бар, почкасы мындай кылат, тигиндей башка оорусу бар. Ошолордун сопутствующий кымбат дарыларды кээ бирде терапевттер келип консультация кылып назначить этип кетишет, кымбат дарылардычы. Ошону алып бере албай калабыз. Анан арыз жазышат алар. Туберкулезде дары бар, бекер болуш керек, анан мен муну сатып алып атам депчи. Аны андай случайда дагы кээде чече албай калабыз. Чын эле кымбат дарыларды, белковый препараттарды назначить этип калышат. Алып бере албай калабыз, өздөрү сатып алып калышат. Сиздер ошол жанагы стигма деп атпайсызбы? Ошол боюнча мындай бир ооруган адамдарды алып чыгып сүйлөтүп, жанагындай ушу жашырылган жерлерде же болбосо мейли жектеген жерлерде бир иш-чара уюштуруп атасыздар, эмелер менен үй-бүлөлүк нерсесине барып жок. Азыр райондор менен баарына башталды уже. Эме ушу айлыктын алкагында жылда жүргүзөбүз да, бирок бул постоянно эле бул ишибиз болуш керек. Бул айлык эмес, ал күнүмдүк иш. Ошол жердеги бир мектептен дагы кээде мугалимдерден деле чыгып калат. Ошол жерден барып, ошо баарына түшүндүрүп айтып келебиз. Айтып жүргүзүп, иш жүргүзүп, ал мындай дарыланып атат, ал силерге эч кандай коопсуздугу жок. Бирок ошо тегерегинде эң жакын болгондор обследованияны өтүп койгула, коопсуздук үчүн деп аны да жүргүзөбүз. Эми ошол эле такыр эле бул муну менен туберкулез экен, анан такыр эле муну менен саламдашпаш керек, сүйлөшпөш керек дегендер баягы жылга караганда азайып калды. Азыркы күндө бардык медициналык кызматкерлер жетиштүү, өзүбүзгө керектүү оборудованиябыздын баары иштеп атат, жана эксперттер иштеп атат. Анан рентген деген маселе бар. Рентген аппаратыбыз 67-жылкы. Эми быйыл глобалдык фонд рентген аппараты алып берген тат, сатып берген тат. Буюрса рентген аппараттуу болобуз деп атабыз. Цифровой рентген алып берет экен быйыл, киргизиптир. Эми быйыл жылдын аягына чейин алабы же 23-жылдын башында келип калабы, бирок ал зданиябыз деле ошого не соответствует. Анан эми здание салдырабыз деп чоң проект жасаттым мен. Бүт соответствие стандартам гос эменин тиги госсанэпиднадзордун бүт стандартын рентген кабинет деген кандай болуш керек деген баардыгына соответствие ошону жасадылды да. Ал жерде архиви да бар, ал жерде бүт баары бар. Душ бар, тиги туалет, ичинде врачтын бөлмөсү, лаборанттын бөлмөсү, ошондой бүт эмеси менен бир здание болот да. Жерин определить этип ушул эле территориядан суусун бүт даярттырабыз. Анан аны эми ушул Кумтөрдүн эмесинен салдырабыз деп мурунку губернатор айткан, анан эми билбейм салынабы салынбайбы, бирок ошентсе дагы жанагы эмелерден издеп атам мен. Кайрымдуулук фонддордончу бир фондко жөнөттүк копиясын баарын. Анан ал фонд дагы башка фонддорго кайрылып издейт экен. Былтыр рахмат Кумтөрдүн ошо социалдык фондунан акча бөлүнүп, ичи баары ремонттолду да. Анан кийин бардык эле жетиштүү санда иштеп атышат. Керектүү нерсебиздин баары эле бар, чечилген. Элдин деле андай мындай маселе жок. Бардык эле жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат, анда чоң ишиңиздерге ийгилик. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат.